Санитарно-защитный зона деп коет орысчасы. Бул санитарды коргоо зоналары дейли да. Ал жерде талап коюлуп тур, илгерки санпиндердин негизинде. Бул эмне деп жазылып турат? Эгер сиз офис алсаңыз, магазин, дүкөн, автомойка иш кылса, турак жай эмес имарат салчу болсоңуз, турак жай имаратынан, үйлөр, элдер жашаган имараттан эң аз 50 метр алыста болуш керек экен. Ош шаарына азыр көчөп чыгып көрсөңүз, кафелер менен кафе үйдүн түбүндө эле турбайбы? Туурабы? Ошондой окшогон талаптар мындай кээде таң каласың да, ошондой органдардан чыгып калат да сунуштарчы, анан өтүп кетет кээдечи. Анан аркасынан чуркап барып эле баса каласың, анан ызылдап эле жатып калабыз. Бул эмне кылганар? Кеч болуп калды, уже всё, постановление кабыл алынды, эмне кылабыз эми депчи. Бул мыйзамда ал. Кабыл алынгандан кийин мыйзам аткарылыш керек. Аткарбасаң штраф жейсиң. Болбосо бирок ар дайым андай токтомдордо, андай талаптарда деличи, кээде сонун шарттар жазып кетишет да. Ошол орган укуктуу кааласа, мындай окуса болот, кааласа мындай кылса болот депчи, анан башталат анан коррупция. Биз барып могул үйдүн жанына офис алайын дедим десең, офис өтө жакын болуп калат экен дейт да. Бирок айтасың, анан барсаң, алар комиссия түзөт да, комиссия айтат, ай, бул офисиңердин зыяны жок турбайбы? Сала берсеңер болот экен деп туруп, анан чечим чыгарып берет да, ошого акча алат да. Ушул жерде коррупцияга жол ачат. Албетте, ушул жерде коррупцияга жол ачылат. Башында айтып кеткендей эле, биздин коррупцияга жол ачкан эмне? Бул мыйзамдар. Ошол мыйзамдардын так жазылбагандыгы, түшүнүксүз жазылгандыгы, бири-бирине карама каршы келгендиги, ошонун баары жол ачат да.